Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Келечек турак жай кооперативи аркылуу турак жайлуу болгондор, кезек күтүп аткандар жана катталсам, келечек турак жай аркылуу турак жайлуу болсом деген урматтуу жарандар. Адаттагыдай бизде салтка айланып калган биздин бүгүн бир кубанычтуу кабарыбыз бар. Кубанычтуу күн бүгүн. Кандай десеңиздер, келечек турак жай аркылуу турак жайлуу болгон биздин бир эжекебиз бар. Ошол менен бир аз маек куруп берели. Бул маектин максаты биз ар бир кылган жумушубузду келечек турак жай аркылуу үй алган жарандарды отчет катарында өзүбүздүн сайттарыбызга чыгарып турабыз. Мында эмесе саламатсызбы? Айзада ден соолугуңуз жакшыбы? Сизди дагы бир куттуктайбыз. Турак жайлуу болдуңуз. Мүмкүн да болсо үйүм болсун дегендей, Кыргызда мына бүгүн Кудай кааласа Кыргызстандын дагы бир жараны турак жайлуу болуп атат. Анда эмес Айзада биринчиден сизди куттуктайбыз. Кудай кааласа мынакей бүгүн турак жайлуу болдуңуз. Бул сиздин турак жайыңыздын тех паспорту, үздүк документи, мынакей куттуктайбыз. Булар болсо келечек турак жайлуу аркылуу түзгөн келишимдериңиз. Сизге болсун, мынакей куттуктайбыз. Ошолду. Эми Айзада мындай кылалы. Өзүңүз жөнүндө фамилия атыңызды толук айтып, тааныштырып кетсеңиз. Мен Бектурсунова Айзада. Бектурсунова, Жалалаттан болобуз. Жалалаттын кайсы жеринен болосуз? Кызыл район, Аксы району. Аксы районунан, Чукурган айлы. Жакшы. Келечекте турак жай кооперативине качан катталдыңыз эле? Биз 2021 катталганбыз. 2021 кайсы айларда? Майда. Майда катталдыңыздар. Буга чейин сиздерде турак жай болгонбу? Буга чейин болгон, бирок айылда болгон да. Айылда болгон. Өзүңүз шаарда турасыз? Биз шаарда турабыз. Канча жылдан бери квартирада турасыздар? 5 жыл. 5 жыл болду да. Азыр турак жайлуу болуп, кубанычыңыз койнуңарыңызга батпай сүйүнүп атасыз. Турак жайга канча сомго катталдыңыз эле? Башында 700 миңге катталганбыз го. 500 миң сом төлөгөнсүз. 2 миллион 800 га. 2 миллион окшойсуз. Турак жайды каяктан алдыңыз, канча сомго алдыңыздар? Турак жайды биз ошол өзүбүз жактан эле Шамал сайдан алдык. 2500 миллионго алдык. 2,5 миллион. 2,5. Турак жай кимге катталды? Мага катталган азыр турак жай. Кезекте турганыңыз өзүңүз болдуңуз. Өзүңүзгө катталды. Өзүңүз иштейсизби, жок окуйсузбу? Иштейм азыр. Азыр иштейсиз. Окууну бүткөнсүз. Окуйм да, заочный. Окуйсуз дагы, иштейсиз дагы. Жакшы. Алган турак жайыңыз өзүңүзгө жактыбы? Ооба, жакты. Эмнеси менен жакты? Өзүбүз жакты. Өзүбүз жашаган жагыбыз. Жакшы. Бишкекте турасыздар, бирок турак жайды айылдан алдык. Айылдан алдыңыздар, өзүңүздөргө ошол жактан үй болуп калсын деп. Жакшы. Кезекке тургандан кийин, кезегиңиз келгенге чейин бир аз убакыт өтүп кетти. Сиздерге билебиз, баягы артыраак келет деген бир сөздөр айтылган, бирок шартка байланыштуу өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ар кандай окуялар болуп кетти кооперативдердин арасында да. Ушул немени айтып берсеңиз да, келечек кооперативге кандай болуп катталып калдыңыз? Кезекке тургандан кийин, кезегиңиз келгенге чейин кандай окуялар болду, кандай ойлор болду, сарсаналар болду, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз кеңираак. Биз келечекке ошо интернеттен көрүп эле, элер катары эле ошодон көрүп катталып калганбыз. Бизде үйлүү болойлу деп. Ошо 2020 бюджетке туруп, төлөмдү төлөп баштадык. Андан кийин эле ар кандай чыгып кетти. Ишенбей бизге келеби же келбей калабы деп. Биз кайра ойлонуп кеттик, акчаны возврат кылып алсакпы деп. Кайра ойлонуп кала берели деп, буюрса быйыл алып калдык уже. Эмне үчүн возврат кылып алсак деп ойлодуңуздар, кайра эмне үчүн албай калдыңыздар? Возврат кылып, может алдап кетеби деп ишенген жокпуз да. Алдап кетип, акчабыз жөнүнө күйүп кетебизби деп ойлонуп. Кайра эми ушунча жылдан бери элдер деле туруп чыдап келип атабыз. Алдабайттыр деп ойлонуп кеттик. Кооперативдин сизге эмнеси жакты, эмнеси жакпады ушул катталганда? Баягы сизге суроолорду берип аткан баягы көпчүлүк жарандар ойлонот да. Кандай болот экен, эмне болот экен депчи. Сиз как өзүңүздүн башыңыздан өткөргөн практика жүзүндө ошол кезекке туруп, кезегиңиз келгенге чейин күтүп, анан кезегиңиз келгенде мына турак жайлуу болдуңуз да, бул дали. Ошондо немеде кезекте турганыңызда кезегиңизди ачык айкын көрүп тура алдыңызбы? Ооба, дайыма көрүп турдук. Сайтка кирип эле карап.
Ушул учурларда кандайдыр бир мүчүлүктөр болгонун байкадыңызбы? Себеби мына кезектин алдыга бирөөлөр жылып кетип, аркада калып калып, жок, кандай болгон жок. Астыдагы аркадагы фамилиялар карап турдук, дайыма ошол эле кезек боюнча кетти. Кезек боюнча. Ооба, эч ким. Биздин кооперативге тиешелүү кооперативде иштеп аткан кишилерден сизге мындай жакындарыңыз, ишеничтүү мындай немелериңиз барбы, жокпу? Тууган урук, тамыр сөбөк. Себеп бул суроодо мындай да өздөрүнө караштуу эле кишилерди алып бере берет деген сөздөр бар да. Бизден эч кандай тааныштарыңыз жок. Таныштарыбыз жок буякта. Как положено эле элдин катарында. Ооба, элдин катарында алдык. Өзгө туруп эле. Жакшы. Азыр турак жайлуу болдуңуз, шүгүр. Мындан кийин дагы катталам деген ойлоруңуз барбы же? Одан кийин катталабыз, эсим күчүбүз болсо. Кезектин бир аз узарып кеткенине себеп эмне болду деп ойлойсуз? Кеңирираак ушул жерге токтолуп кетеличи. Токтолуп кеткенине азыр жанагы Ихсан эле. Ошолор чыгып, алар алдашып кетип, азыр көп элдер алдап атат го. Кредиттер алдап, элдердин акчалары күйүп кетип, көбүнчө ишенбей, ошон үчүн дагы азыр элдер мынтип турбай эле коюп, биз алданып калабыз, жөн эле күйүп кетебиз деп ишенбей жатыр. Башка кооперативтерден биздин кооперативдин ортосунда айырмачылыкты байкай алдыңызбы? Эмне экен өзгөчөлүк? Ооба. Алар көбүнчө алдашып кетип атат да. Алдап туруп эле чынакай болуп, анан уже акырында жолго кетип атат. Силер прям до конца чейин. Бул айырмачылыгы мен сизге кыскача дагы түшүндүрүп берип кетейин. Айырмачылыктар бар да. Бул жерде эми кооператив дегенде кооперативдин мыйзамы болот да. Анын положениясы болот, устав болот да. Ушул документтер негизинде кооператив алып барат да. Бул жерде бизден алардан айырмачылыгы мөөнөт койгон эмеспиз да сизге. Сиз өзүңүз айтып атпайсызбы? Кезекти карап турдум, өчүрөтүмдү көрүп турдум. Бул мөөнөт коюу деген нерсе кооператив мыйзамына туура келбейт да. Бардык жарандын укугу бирдей болуш керек. Кезекке турдуңузбу? Кезек онлайн. Кезекти биз өзүбүз бири-бирөөнү алдыга жылдырып, болбосо аркага кетирилгенге, же болбосо көптөлгөн алдыга кетиргенге болбойт да. Айырмачылыгы ушул жерде. Бул деген сөз кооператив, келечек турак жай кооператив мыйзамдын негизинде иш алып барат деген сөздү түшүндүрөт да. Ошол себептен эми башка кооперативдер жөнүндө сөз кыла албайм, албетте. Бирөөнүн аркасынан сүйлөгөнгө болбойт. Анда жакшы, эми сизге бир эркин микрофон болсун. Өзүңүз мына практика жүзүндө башыңыздан өткөргөн киши катары башка дагы жарандарга келечек кооперативине келип, келечек кооператив аркылуу турак жайлуу болгонго үндөйт белеңиз же кереги жок бекен? Үндөйт болчумун. Айтыңызчы кенен. Алса болобу, болбойбу? Болот алса. Келгиле, ишеничтүү эле кезекте бизде көптөн бери күтүп, мынакей азыр үй алып, конуп турабыз. Ошо келечек кооперативине чоң рахмат, ишиңерге ийгилик. Башка да жарандар келип үй ала берсин. Сүрдөнүп турабыз. Сүрдөнүп турасыз. Жакшы, жашыгыңызга карабастан мынакей турак жайлуу болдуңуз. Турак жайыңыз дагы бир жолу кут болсун. Рахмат чоң. Калган жарандарга дагы эмне дейбиз? Сиздер дагы келечек турак жай кооператив аркылуу үйлүү болуңуздар. Сиздер үчүн биздин ар дайым эшигибиз ачык. Бизде жашырып жаба турган эч кандай нерсе жок. Бардыгы ачык айкын. Сиздер үчүн кызмат кылганга биз даярбыз. Катталардан мурун сиздерден катталам деген турак жайга муктаж адамдарга кайрылып кетет элек. Кооперативге катталардан мурун келип биринчи жакшы маалымат алып, таанышып, көрүп, анан кийин кадам таштасаңыздар. Бардыгыңыздарга кызмат кылганга даярбыз, эшигибиз ачык, күтөбүз, келиңиздер.